Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим. Şu Талас областында, Талас районунда Көктөкөй айылынын Картамбаев Жамболот жестебиз ушундай уй сарай салыптыр. Ошону тартып YouTube каналына киргизип коелу делик. Балким биздин кыргыз эл туугандарыбызга үлгү болор. Кандайдыр может дагы нерселер пайдасы тиет дегендей. Бул сарайдын узундугу 17 метр, турасы 12 метр экен. Анан мынакей уйлар азыр берде асфальттын жанагы жалбырактарын жеп жатат. Уйлар тура турган бул жери 1 метр 5 сантиметрден экен. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай. Ар бир акырдын ширинасы 1 метр 5 сантиметр. Ушундай экен. Üstü olsa zaливка. Üstü. Bunu drangаны kakkan eken, anın üstünün 4 cm, 3,5 cm zaливка koygan eken. Anın çatırı jabılgan bunday. Sarayın içi aybay жылуу экен. Hatta bunday terezeler var eken. Jayında açık oğunu şamallap turganга. Bir yandan 5 derece, tiyanan 5 derece eken. Bu uy tura turgan jeri, o taktayı. Tütüge akırın tüyünün başlap, bir çeyin 2 metre 15 santimetre eken. Bir yandan aybay şu genen koptur 2,15. Keyin dagı çoң uylар болуп калат, кандай болуп калат. Уйлар жатканда баягы куйруктары мына бокко сидикке малынып, анан туруп чабынганда куйруктары менен баягы адам бир жерде бок чыгарып атса, чачырап алгандай кылыпчы. Ошо бир жерден колларга жүрөт экен, бок чыгарган. Ошондой баягы. Ошондо бул жерде Жесе бир жерде канча баш бир катарында? Бул катарда 12 баш экен. Биягында дагы 12 баш экен. Ой. Тиги жакты көрүп тургандай ачык экен, фронтон. Ошо бүтө эле экен, ошо жердин, ошо жердин жабышсаң бул сарайдын ичи азыр деле жыпжылуу экен. Аяк жабылса ошо эле жүрүү болуп атышат. Бул ортодон скважина бурт эткен экен, суу чыгарган. Берге насос коюп суу соруп берип турат экен да. Биягынан колонка чыккан. Ортосунан чыгардым, ортосунан. Сарайдын ортосунан чыккан экен да. Бир насос бар да, мунун астында. Биринен бир эме турат, краник, суу ачсаң суу чыгат. Анан биринен краник турат. Анан уйду сугарганда мындай кылып сугарат экен да. Могу жерде атайын өзү ойлоп неметиптир ушундай жолун. Ба чака менен бергенде кээ бир уйлар төгүп салат, акырдын ичинин баары суу болуп, тоң болуп, кышында тоңот экен да. Анан бул жерде мондай араба жазаптыр. Биягы ролик экен, тиягы да ролик. Тиягы да ролик, анан биягы да ролик. Атетинде 4 дөңгөлөк бар экен. Анан уйду сугарганда бу жердин могу шлангы менен экен. Жактан келет да. Кранчты ачты. Мындай суу толот экен. Анан могу жеринен кармап эле мындай сүйрөп кете берет экен да. Tutsanız, ben arkasına tartayım. Bunda kete берет экен. Акылдайт да. Болду. Ролик тиягынан эче корбойт. Мен дагы жазайын да. Бул акырга чыктайм. Азыр бирөөнү жазап тур, ушуну бияка эксперимент кылып койсо, аябай жакшы болуптур. Мынакей уйларды ушул жерден эле суу ичип кете берет экен. Класс. Илгеркидей чака менен суу ташып, келин балдар же инилер бука сүз салып же уй сүз салып андай болбойт экен да кыскасы. Уйларды эч кандай жибинен чечип, эшикке алып чыгып, эч кандай убара керчилик жок да. Бу жерде бир эле киши бат эле. Жарым саатта сугарып, жарым сааттын ичинде эле ошо чөп салып коет экен. Бу жерде ошондо 28 баш уйгачы. Мынакей бир жерден суу толуп келе атканда бул кранчты жаап коет экен.
жайында эми тоңбойт да, кышында вообще эле суу тоңбойт экен. Мунун ичинде 24 баш уйдун эмеси менен дем аябай күчтүү болот экен. Уйларга да жылуу экен да. Бuyagы дагы заливка куюлган. Бул ортосуна ачык эле калтырышып турат айын. Ошо мына Жамболот эсебиздин өзүнүн ойлоп чыгарган нерсеси экен. Муну эң баарынан дагы мына суу ичкен акыры жакты мага. Мынакей. Мында кете берет, капталдарында ролик бар экен, айланып кете берет экен мындай. Бол мына түрт кой кете берет экен, любой эле. 5-6 классын окутсу деле мына акырын тартып эле букаларга суу бере берет. Бука эң башкысы бул жака өтүп кете албайт экен, мунун оозу астында тыян өркөтүшүн такалып, муну моюн босуп турат экен. Ошондой туугандар, кимге жакса класс басып, ушу жалпы кыргыз элине таратып койсоңор болот. Балким кээ бирлерге ушундай пайдасы тие тургандай сарай болуп салынган балким. Мынакей бuyagы баары жаркыраган свет. Эми таза экен да, жакшы аябай.